Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadistin manasında mınday deydi. Hayrul kuruni qarni. Doğrulardan en жақшысы menin doğrum. Summallazine yalunahum. Andan kiyinki kelgen doğrular. Summallazine yalunahum. Andan kiyinki kelgen doğru. Demek sahabalar tabiindir, tabiindir deb aytабыз. Peygamberimizni көрген adamlar, Peygamberdi көргөндөрдү andan kiyinki doğru. Ушул 3 doğrudu Peygamberimiz altın doğru deb aytқан. En жақсы doğru ушулардын doğru. Summa ya'ti qaumin. Andan keyin ушундай bir qavm kelet, ушундай bir el kelet. Алар сөздөрдү беришет дейт. Бирок берген убадаларын аткарышпайт. Bir нерсеге күбө болушат, бирок күбө болгонунун üstүнөн чыкпайт. Wa yadharu fihimus saman. Жана алардын ичинде семирүү бул ачыкка чыгат дейт. Айша энебиз дагы айткан, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндөн кийинки эң биринчи бидат, эң биринчи исламдагы жаңылык кайсыл болгон десе, бул тою же семирүү болгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям заманасында андай деңгээлде болбочу экен да. Башка хадисте Пайгамбарыбыз айткан: "Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-шахават аллати фи бутуникум ва фуружикум." Чындыгында мен силерге коркуп жаткан нерселердин эң коркунучтуусу курсагыңардагы жана эки саныңардын ортосундагы болгон шахват дүүлүгү, ошондо мен коркомун деген. Ушул эки нерсенин каалоосуна мен силерден эң коркуп жатканым ушулардын коркунучу деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Башка хадистин маанисинде айтат: "Инна минас сарафи ан та'кула кулла маштахайта." Анас разияллаху анху риwayat келет, чындыгында исрафтан болуп эсептелет. Каалаган нерсеңди эле жей бериң дейт. Каалаган нерсени эле жей берсең, каалаган нерсени эле жей берсең, кие берсең, баса берсең, мына ушунун өзү адамды алып келип исрафка салып коет экен да.